Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, метро Пражскада кичинекей Колумбустун -1 этажында мына ушундай каймак деген 10 квадрат метрден турган кыргыз дүкөнү бар экен. Клиентовый базасы менен готовый бизнес сатылат. Мындай айтканда күнүмдүк выручкалары продавец койгондо 20 000, 25 000 чейин чыгат экен да. Мындай күйүп пышып алган адам, аракетчил адам алып иштесе дейт, көп эле акча иштейт дейт. Анан көп нерселерди алып коюп жана кылса болот дейт. 10 квадрат метр арендасы 150 000, ИПсы бар, же ООсу бар адам алып иштетсе, ошол түшүнүгү бар адам иштесе, ошол жактан жакшы болот эле дейт. Бул жерде сухофруктуларды мына ушуну упаковкалап сатып жүрүшүптүр. Буларды сайттардан, Wildberries'тен, башкадан сатсаңыздар, андан көрө кирешеге чыкса болот да. Бул продукталар бардыгын Food City ошо окшогон торговый центрлерден эле алып келип иштетишет экен. Алып келип сатышат экен упаковкалап мына ушундай кылыпчы. Балары да 1200, 1200, 1500 дейт. 700дөн баштап 800. Мына ушундай экен да, куруттар, өзүбүздүн Кыргызстандан өндүрүлгөн вареньялар, ачуулар, шириниктер, сүмөлөктөр бардыгын сатышат экен. Доставка менен иштетип жана кылса болот. Негизи мен мурда келгенде бул жерде эле бул жака көчүп, мына бүгүн сатып алышыптыр. Эми себеби эмне дегенде, үй бүлөлүк шартка байланыштуу иштеген адам калбай калыптыр. Мындай айтканда, мындай оор учурда турушат да, алда адамдар такып сурай берет элдерчи. Неге сатат анан мындай болсо, эсептеп чыктык депчи. Туугандар эч кимдин башына түшпөсүн, кыскасы срочно сатыш керек болуп атты да. Мындай эле айтып коеюн. Балдар сатат экен, пирожниктер сатат экен, күрүчтөрү бар экен, нокот, мына ушундай нерселер бар экен. Пинчозалар. Эми мен азыр эсептеп дагы берейин сиздерге. Мына негизи мына стеклянный мына полкаларды негизи жасатып ушундай жерге койдуруш 300 000ден нарак берак болуп калат экен да. 300 000 кымбат болот экен булар туугандар. Бул тармакта жүргөндөр жакшы билесиздер. Ама холодильниктер, морозильник мына булар кошулганда нормальный акча болуп калат. Анан ону продукттан өзүн эсептесе дагы бир 400 000ден кем болбойт дейт. Башсы ашат 400 000 кем болбойт дейт. Эгер алынган баасын эсептегенде деле дейт да. Ошого мына ушундай өздөрү бир аз уялып турат, эжекебиз тартынып турат. Азыр мен мындай силерге камчот менен мындай эсептеп берейин. Күнүнө эгер мына 25 000ден иштетсеңиздер, көбөйтөбүз 30га 750 000. Арендасын кемтебиз 150 000. Анан бул жерге бир бала эле, кыз беле бирөөнү коюп жана иштетсеңиздер, эми өзүңүздөр иштегениңиздер негизи жакшы. 1,5 койсоңуздар, менимче бир 80 000 иштеп берсе керек. Жеңил жумуш, неге дегендечи. Кемитебиз дагы 80-ди. Барабар 520 000. Бул жерден эми кемитебиз бир 400 000 продуктага чыгарайлыга, эже туура эле айттамбы? 400 000 продукта чыгарсак. Туура эле эсептеген. Анан азыракпы? 400 000 кемите берейин эми мынаке. Кемитебиз 400дө. 120 000 эгер бирөөнү коюп иштетсеңиздер да, 120 000 өлдү дегенде. Күнүмдүк выручкалардан ошондо 20 экен, 20-25 мындай экен. Эми выручканын көптүгү мына ар кандай товарлар алып келгендигиңиздерге байланыштуу да. Чучуктарды алып келип, мына тойбоз мына келбей калып дейт. Бир аз баа жана выручкалар арзандай түштейт, азая түштейт. Тойбоз алып келсеңер, мына эко продуктулар бар экен, мына пельмендер, чучуктарды алып келип, эт койсо болбойбу могу жерге? Этке болбойбу? Мына ушундай экен. Көп нерсе алып келсе дейт, көрөп акча тапса болот дейт. Жүрүңүздөр, бул жагынан көргүзөлү. Элдер көп өткөн проходимость мындай жер экен да. Бuyakta да деген маркет бар экен, продуктовый. Бул жерлер эми адам көп болот, билесиздер, бул торговый центрде. Мындай жанагы жок дейт. Конкурент жок дейт. Конкуренция жок дейт мына ушул тармакта дейт. Мына ушундай какы, финикилерди, жүзүмдөрдү, мындай сухофруктулар сатышат экен да. Муну эми коробкалап алып туруп, бөлүп сатсаңыздар, жакшы акча иштесе болот да. ИПлары менен кыскасы бардыгын документалдуу кылып берип, налогторду төлөп атабыз дейт. Ичкеринен бир силерге көргөзүп берейин. Таразалары, бардык нерсеси менен мына ушул көргөнүңүздөрдө көргөндөй ойдон калат. Эч нерсени алып кетишпейт. Кирелик. Бул жакта бир продукта койгонго жанагылар сактайт экен, бул жер мындай склад сыяктуу экен да, иштетсеңиздерчи.
Бул жерге нан коюп сатса болот, келечекте эгер ала тургандар болгон болсо. Өзгөчө нерселерди коюп саткан болсо, аракетсизирээк адам алган болсо, дальше иштеп берет. Жерден продавец койгондогу баганы эсептеп бердим да. Смело чыга турган чайлар, специялар, бул жерде суусундуктар, сүзмөлөр мисалы. Бу жерде өзүнүн кыргыздар колдо жасалган торттору, эми домашний торттор, кекстерди алып келип беришет экен. Ошолорду сатсаңыздар болот. Көп товарларды дейт өздөрү алып келип беришет дейт. Көп товарлар жана көп нерселер өзүбүз барып изденип алып келебиз дейт. Көбүрөөк аракет кылып, көбүрөөк изилдеген адам болсо, көбүрөөк акча тапса болот дейт. Адам көп өтөт. Эми бул жерде бул Пражскада адамдар азыраак жашашы мүмкүн. Доставка менен иштесеңиздер болот бул жердечи. Доставка менен. Үй бүлө чакандай жаш семьялар алып иштесе болот да бул жерде. Жолдош доставка кылган болсо, аялы бул жерде туруп, кыскасы жеңил жумуш туугандар. Машинасы бар адам иштесе, нарак-бирактан алып келе турган, бас жеткирип. Мына ушундай туугандар, калганына чалып байланышып, келип ушул жерден сүрөсөңүздөр болот. Толук эле маалымат айттыкпы же? Толук эле маалымат айттыкпы? Реклама болбой турган учурунда сайт-пайт эч нерсеси жок, ошол 25 миңге чейин вручка экен да? 25 миң. Мурда доставкалар менен сайттар менен иштешип, наркы жакта 2 эсе көп вручкалар бар болгон. Ошондо эми баштай сезон эми башталат негизи. Сезон эми башталат. Потому что бул выручка сизге айткан летний периодторду айтып Ооба. Мертвый сезон дейт да. Мертвый сезондо болгон ушундай вручка дейт. Эгер буну сайттарга аралаштырып, доставка кылып, мына группалар создать этип, мына Пражскадагы топтоп же башка кылган болсо, көбүрөөк вручка чыкса болот туугандар. Билесиздерби, олорду жеринен алган болсоңуз арзан да келет. Коюп аны сата бересиздер. Мисалы, бул султан чай 120 сатылат экен. Алынышы бир оптума 75 рубльден алса керек. 70-75 рубльден алынат. Туурабы? Ошондой. Мунулар вообще булар 80-90 алынат, булар 150ден сатылса керек, Эле колбасалар мисалы, мына тандар вообще 200-250 болуп кетти. Алынышы 190-100 ошондой эле болот. Туугандар, мына ушундай кызыккандар чалып байланышыңыздар. Толук эле маалымат айттык, калганды жолугуп сүйлөшөсүздөр. Шартка байланыштуу срочно сатууга коюлуп атат, андыктан баасын канча дедик? 700 миң, Баасын айтпай калдым, 700 миң баасы. Торг болобу кичине? Эми өзүнүн стоимостун эле мындай болуп атат дейт. Эгер кошуп, көптүрүп жанагы жокпуз дейт. Баасы 700 миң. Эсине чыгып калыптыр башынан айтканда. Көрүшкөнчө сау болуңуз. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.